Салам достор, интернетте Ширшов качып кетти деген имиштер тарады. Бул маалыматтын канчалык чындыгы бар? Текшерип көрөлү. Анткени Алексей Ширшов учурда үй камагында дешкен. Демек, ал Кыргызстандан чыкканга болбойт. SPNVM номеріндегі борттың көрініші ушундай. Өндүрүүчүлөрдүн сайтындагы жарнамада эң мыкты сапат, укмуштуу да ыңгайлуулук жана дүйнөнүн каалаган жерине жетүү деп айтылат. Бул иликтөөбүз 2021 жылы 2 октябрда жарыяланган. Кийин бул маалыматты чек ара кызматы да расмий түрдө бышыктаган. Дал ушул SPNVM жеке учагы менен Ширшов жана анын бизнес өнөктөштөрү келип кеткен. Эмнеге ушул учак жөнүндө сөз баштадык? Жооп аягында. Ширшов качып кеткенин текшерүүгө Flight Radar жана Flight Away онлайн сервистери жардам берет. Эл аралык Манас аэропортунун учкан рейстерди текшерели. Биз көрүп тургандай, бул жумада жеке учактар радарларга көрүнгөн эмес. Бирок өткөн жума 11 июнда NetJets америкалык авиакомпаниянын бизнес-джети Германиядан келип, эртеси 12 июнда Хорватиянын Дубровник эл аралык аэропортуна учуп кеткен. Кызыгы 10 июнь күнү баягы Ширшовдун тобун алып келген SPNVM бизнес-джет да Дубровник аэропортуна барып конгон. Макул, муну жөн гана кокустук дейли. Бирок учак Дубровникеде 3 күн туруп, 13 июнда учуп кеткени шектүү эмеспи? Мы не изменяли баланс, просто нарезали нечто для общего представления. Смотрите и судите сами. Совпадение или... Но вот случайность, так или иначе, а совпадение, не думаю, допускаю, что это совпадение. Адатта биздин коомдо тар чөйрө арасында уудуу ушактар эле кийин жалпы коомдун чачын үрпөткөн чындык болуп каларына ар бир бийлик ушунда күбө болуп келебиз. Мүмкүн бул имиш кеп да жөн жеринен чыгып жаткан жоктур. Сиздер кандай ойлойсуздар? Комментарийге оюңузду жазып коюңуз. Кайрадан көрүшкөнчө. Биз болсо коррупциянын бетин ачууну улантабыз жана сиздердин колдооңуздарга ишенебиз. Биздин командага салган ар бир тыйындар иликтөөлөргө жумшалат деп убада беребиз. Андыктан биздин Patreonго катталыңыздар. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.